12 айдын султаны болгон касиеттүү Рамазан айы да кирип келди. Ороз айы быйылкы жылы 23 мартта башталат. Ага ылайык Ойлук аймагында 22 мартта бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Муфтият бул даталарда күн менен айдын чыгуусуна карап бир күнгө айырма болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Эртең Рамазандын биринчи күнү, эртең орозо деген сөз. Бул эмне далилденди. Адамдар экиленбей, кызалат болбой, бүгүн таравихин окуп, эртең орозого отура берсин деген сөз. Ал эми орозодо жылдагыдай эле бул Алла Тааланын өкүмү, фарз. Буну эч кандай бир орозону тутпай койгонго эч кандай жол жок. Бир гана оорулуу, сапарда же өтө көп жашы карып калган адамдар болбосо. Ал деген мисалы үчүн 5-те, 4:30-да, 3-те деле жаап койсо боло берет. Бирок эң сооптуураак боло турганы ошо эртең менен саарлыкты акыркы мүнөт вакытсы 5:34-кө чейин озду жаап калыш керек. Орозо кармоо исламдагы 5 парздын бири. Рамазан айында сыйынуу, соопчулук иштерин көбүрөөк жасоо менен мусулмандар Аллага жакындоону максат кылышат. Орозо айы мусулмандар үчүн бир жылда бир келүүчү мүмкүнчүлүк катары саналат. Анткени бул ыйык айда пенденин кетирген катачылыктары кылган амалына жараша толугу менен кечирилет. Орозо кармасаң дагы, намаз окусаң дагы пайдасын бербей кала турган бир чоң күнөө иштер бар. Бул бирөөлөр менен урушуп кетип жарашпай жүргөн, же болсо бирөөнүн акысын жеп алган, бирөөгө зулум кылган, бирөөнүн акысын жеп карыз алып карызын бербей койгон, же болсо ошо динди ашатып сөккөн, мындай адамдардыкы ол орозосу дагы пайда бербеген бир ушундай бир акыбалдар болуп калат. Ошон үчүн ошолордон алыс болуп, этияттанып, орозону бекем тутканга аракет кылыш керек. Орозо таңдан күн батканга чейин нар татпай коюу менен гана чектелбейт. Ооз бекиткен адам колун жаман иштерден, арам ойлор менен заар сөздөрдөн тилин сактаганга аракет кылышы керек. Ошондуктан мусулмандар ыйык айда чыдамсыздык менен күтүшүп, ушул айда жакшы тилектерди тилеп, соопчулук иштерин көбүрөөк жасаганга далалат кылышат. Көрөтөбүз алдын ала. Иншаллах ниет бар. Кудай жолуна түшүп, орозо кармайбыз, Кудай буйрса. Өзүбүз мусулман болгондуктан, Аллах Таала тарабынан мусулман катары парзасы болгондуктан аткарышыбыз керек. Сөзсүз. Жакшы жылдардан болсун, ошо ниетибиз орозону тутуп, балдарыбыздын өмүрүн тилеп, элибиздин, журтубуздун, ошо балдарыбыз ушулардын тилин угуп, ушулардын билим көрүп, ушулардын жакшылыктарын көрсүн деп тилек кылабыз. Орозо тутабыз. Ооба, бул эң майрамдардын эң жакшысы бул орозо Рамазан айы. Ниет кылып орозо тутайын деп аткам, бирок ден соолугумдан байланыштуу тута албайм. Кудай кааласа мына бүт көтөрүп жүрөбүз. Ошо эртеңден Кудай кааласа орозо тутайын деп жакшы тилек кылып, жакшы ниет кылып. Рамазан айындагы амалдардын бири битир садага берүү. Ал 5 азыктан турат. Быйылкы орозо айында бериле турган битир садага bir адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын учурдагы базар баасы 50 сомдон эсептелди. Buğdaydan sırtkarı un 1 kilogram 600 gram, meyiz 1 kilogram 600 gram, arpa 1 kilogram 600 gram, kurma 3 kilogram 200 gram menen berse olur. Meyizin uçurdağı bağısı 636 somdu, undun bağısı 74 somdu, arpanın bağısı 90 somdu, kurmanın bağısı 986 somdu tüzdü. Орозо кармоо бир гана руханий жактан тазалануу эмес, медициналык жактан да жакшы пайдасы бар. Рамазан айында мусулмандар 30 күн орозо кармайт. Орозо айт майрам менен жыйынтыкталат. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.